Жолдошум экөөбүз кошулуп жатканда рахат албайм, көңүл бөлүп турсам дагы эмне кылсам болот дейт. Бул маселе көптөр эле туура эмес, эң туура маселе. Жолдошу менен күйөөсү менен аял кошулганда рахат албаса, ошондон сойкулук пайда болот. Ошондон үй бүлө бузулат. Ошон үчүн Пайгамбар алейхиссалам айткан, аялыңар менен кошулганда малдай болуп кошула бербегиле деп айткан. Мукаддимат гириш сөз жибергиле деп айткан. Бул деген сөз ошол эркек аял өзүн төшөк маселесине даярдоо деген сөз. Эгер түндө төшөк маселе боло турган болсо, эртең менен башталыш керек. Эртең менен жумушка кетип атканда, аны менен жакшы мүнөз менен коштошкондон башталат, ошол кечке чейин созулуп, анан төшөк маселеси кечинде көңүлдөгүдөй болот деген сөз. Муну көптөр айтсам чубага айта бересиз дейт. Айтпасаң үй бүлө бузулуп атат. Ушуну айтпай үй бүлөлөр бузулуп атат. Аялдар кордук көрүп көчөгө чыгып кетип атат. Билесиңер, эркектер эркек болбой калгандардын аялдары көчөдөн ер издеп жүрөт. Атаң айтпаса, өзүң билбесең, молдон уя алса каяктан үйрөнөсүң? Шариатта шарым жок деген сөз бар. Ошон үчүн эркек аялын рахат бериш үчүн аракет кылыш керек, ден соолугун чыңдаш керек.